Мына үмүтсүздүк дегенге кандай айтышат? Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эгерде дейт колуңда эки көчөт турган болсо, кыямат башталганын угуп калсаң дагы, ошол көчөттү отургузуп кал дейт. Караңыздарчы, мындан артык кантип жооп берейин мен силерге? Ошол көчөттү отургузуп кал дейт. Мына азыр бир көз ирмемден кийин аалам жоголуп, бүтүндөй тоолор асманга булут болуп учуп чыгып кетип калса дагы, ошол эки көчөттү отургузуп кал дейт да. Бул деген сөз соңку демиң чыкканча, көзүң жумулуп кеткенче жакшылыктан үмүт үзбө деген сөз. Ошол үмүт менен жашайлы, ошого аракет кылайлы. Өлкөбүз башкалардан кем эмес, өзгөлөргө тең болгон өлкө болуп, биздин жаштарыбыз 160-шынчы орунда эмес билим деңгээли боюнча. Жок дегенде 100-дүктүн ичине кирели. Мен өткөндө Казак мамлекеттик университетинде болдум, Алматыда. Мына ошол жерде биз өтө өнүккөн 200 университеттин катарына кирдик деп сыймыктанып отурушту. Анан мен кызыгып сурадым. Биздин улуттук университет, же Ош мамлекеттик университети канчанчы орунда экен десем, орун жок экен бизде. 800-де дагы жок экен. 1000-дин ичинде да жок экенбиз. Ассаламу алейкум. Ва рахматуллаху ва баракату. Үмүттү ушуга коелу. Жарайбы? Биз ошол бийиктикке чыгабыз деп аракет кылалы.